Жеке жашоомду каалайм, бирок азырынча ага убактым жок. Үй, балдар, жумуш, ушул иштеримдин баарын бүтүргөндөн кийин анан ушул жеке жашоомо көңүл бурам дейт көпчүлүктөр. Мисалы, мен кандайдыр бир чоң жана маанилүү жыйынтык алгым келет дейли. Бирок мен аны кандайдыр бир себептер менен кайра кийинкиге жылдыра берем. Айлар өтөт, күндөр өтөт, жылдар өтөт, жыйынтык жок. Ошондо мен кадимки метрди алып туруп, уже өзүмдүн жашаган жашоомду кесип таштайм. Мисалы, меники 46 жаш. Уже бул жаш жок. Эми мен ушул натыйжаны, ушул результатты дагы канча жашка чейин каалайм. Негизгиси мен ошону канча жашка чейин дагы ишке ашыра алам. Чынын карап көрсөк, мисалы, мен ойлойм, мен бир 65 жашка чейин алдуу күчтүү болуп, ушул результатка жетүүгө умтулам. Демек, менин ушунча жашым калды ошол результатка, ошол жыйынтыкты алуу үчүн. И ушул убакыттын ичинде өзүмдүн ойлогон каалоомо, желанияма жетип калбастан, ошонун рахатын дагы алуу үчүн мага убакыт керек болот. Демек, эгерде силер өзүңөрдүн жеке жашооңорду дагы бир себеп менен жылдырган болчу болсоңор, ушундай метр алып туруп, өзүңөрдүн аялдык жашооңорго канча убакыт калганын карап көргүлө. Балким ошондо силер өзүңөрдүн жашооңорду